Мынакей көрдүңүз, бул жерде позициялардын негизи көп. А балким мисалы сиз издеген позиция бул жерде жок болсо, аны сиз өзүңүздөр кошуп алсаңыз боло берет. Мисалы, келиңиз мен карайлы. Мисалы, вахтер, техничка, экономист, бухгалтер. Дагы мындай болуп калышы мүмкүн. Бизде мисалы бул жерде 2 бухгалтердин позициясы турат, а бирок сиздерде 3 бухгалтер бар. Үчүнчүсүн кошоордо бул жерде бухгалтер позициясы тандалбай калышы мүмкүн. Ал занят болуп калат. Ошол учурда эмне кылыш керек? Ошол учурда сиздер позициялар бөлүмүнө киресиз. Азыр кирип жатат, 1 мүнөт азыр позицияга кирдик. Плюс кнопкасын басасыздар. Бул жерде позиция, бул должности, кызматтар, кызмат орду. Ошонун ичинде плюсту баскандан кийин аталышын боюнча бул жерден тизмеден карайсыз. Келиңиздер, азыр биз бухгалтер кызматын кошойлу. Алфавит боюнча издесеңиз болот бул жактан. Астага кетип калыптырмын. Так. Мынакей бухгалтер. Балким сизде бир эле бухгалтер эмес, бухгалтер өзүнчө дагы. Бухгалтер по заработной плате и материалам, бухгалтер по финансам, бухгалтер кассир деп бөлүнөт. Ошол дагы сиз кызматтарды кошсоңуз боло берет. Мынакей бухгалтер, бирди тандадым. Ыйгарым укуктуу адам, бул сиз болосуз. Мынакей. Тандоо деңгэл, шкала оплаты 2, шкала оплаты 1, бул жерде мааниси жок. Дагы бир нерсе бар, эгерде сиз өзүңүзгө преподавательдин негизи сабак берген мугалимдин позициясын кошоткон болсоңуз, жетпей калганда, ыйгарым укуктуу адамды тандагандан кийин шкала оплаты 1 класстык мугалимди дайыма ооба дейсиздер. Жок деп койсоңуз, анда ал бир группага куратор боло албай калат. Ошол себептен сиз дайыма ооба дейсиз. Балким анын азыр группасы жок. Бирок эмки жылы группасы пайда болуп калса, сиз ага группага кое албай каласыздар. Ошол себептен ооба деңиздер дайыма. Азыр мен бул кызматты кошуп жатамын. Сактоону бастым. Загрузка болуп жатат азыр бизде. Так, 1 мүнөт. Мынакей, ачык статусунда турат. Аны баскандан кийин биз аны активация кылышыбыз керек. Активдүү болмоюнча бул кызматты биз колдоно албай калабыз. Анан галочканы басабыз. Буга чейин көрдүңүз эле, 2 жолу галочка басуу процессин. Өзүбүздүн атыбызды белгилейбиз, сактоону басабыз. Кайрадан 2-нчи жолу галочканы басышыбыз керек. Мынакей. Өзүбүздүн атыбызды белгилейбиз, сактоо кнопкасын басабыз. Ошондон кийин гана азыр түзгөн позициябыз биздики активдүү болуп калат, ошондон кийин колдонсоңуз боло берет.